Салам достор, назарыңыздарда Аралаш Медиа. Бүгүн сиздерге альфа деп аталган кызыктуу тасманы кыскача баяндап бермекчимин. Эгер сиз бизде биринчи жолу болсоңуз, дагы да кызыктуу видеолорду өткөрүп жибербеш үчүн каналга катталып кетиңиз. Анда эмесе достор, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болсоңуздар, биз баштадык. Тасма мындан 20 000 жыл мурунку жогорку палеолит мезгилин сүрөттөйт. Баарыбыз билгендей, бул кезде адамдар топ-топ болуп, уруу-уруу болуп жашашкан. Тасманын башында бир нече адамдар буйволдорго аңчылык кылып жатышат. Алардын башкы максаты топ үйүрү менен жүргөн буйволдорду үркүтүп, аларды жарды көздөй багыттап учуруп жибериш керек эле. Алардын иши оңунан чыгып, буйволдор жарды көздөй качып, жардын кырынан уча башташты. Учкандары учуп кетип, учпагандары артка кайтып, кайрылып кача башташты. Ошол кезде алардын бири ал жерде турган баланы качырып барып сүзүп, аны кайра сүзгөндө бала анын мүйүзүнө илинип калып, буйвол баланы түз эле асканы көздөй алып жөнөдү. Баланын атасы аны токтотуп калуу үчүн найза ыргытып, бирок буйвол баланы аскадан ары челип жибергенге жетишип калды. Кийинки көрүнүштө бир жума мурунку убакыт көрсөтүлөт. Алгачкы уруунун башчысы Тау өспүрүм курактагы балдардын жасаган бычактарын текшерип, жараганын жаратып, жаратпаганын отко салып жатты. Анын баласы Кеда келечектеги уруу башчысы деп эсептелет. Атасы Кеданы чоңойду, эр жетти деп өзү менен бирге аңчылыкка алып кетмекчи болот. Бирок баарынан мурда Кеда узак жолго чыдай алабы деп текшерип, баласын бир нече адамдарга уртокмокко алдырды. Атасы баласына ар дайым чыдамдуу болушун керек деп айтып, жыл сайын ушул маалда чыга турган чоң ууга баласын алып кетмей болду. Уруу башчысы Тау аялына: "Буюрса балабыз көп нерсени үйрөнүп аман эсен кайтып келет" десе, аялы ага: "Сен ага кепилдик бере албайсың, бирок ошентсе да баланы жакшы кара" деп тапшырды. Ошентип ал уруунун эркектери, аялдары жана бала чакалары менен коштошуп, кыштын камын көрүү үчүн чоң ууга чыгышты. Кечинде Тау баласына от тутанганды үйрөтүп, бирок Кеда такыр эле тутандалбай койду. Анда атасы: "Сен ар дайым сабырдуу жана чыдамдуу болушуң керек" деп дагы бир жолу кайталады. Кийинки күнү кечке жол жүрүп отурушуп, таштан куралган белгиге жетип келишти. Ал жактан башка уруулар менен жолугушуп, ал уруунун башчысы Таунун эски таанышы экен. Тау баласына таштан куралган белгини көрсөтүп, "Бул белги биздин үйүбүздүн белгиси" деп койду. Андан ары эки ууру биригип аңчылыктарын улашты. Токойдон алар бир каманды кармап алышып, Тау баласына каманды өлтүр деп айтса, Кеда бычагын алып бир топко отуруп, бирок аны өлтүрө албай койду. Атасы каманды өзү өлтүрүп, баласына нааразы болуп, "Бул жашоодо сен өлтүрбөсөң сени өлтүрүшөт. Ар дайым күчтүү болуп, жашоого татыктуу болушуң керек" деп айтты. Кечинде адамдар отту тегеректеп отурушканда, караңгылыктан жырткычтын үнү чыгып, андан соң эле арстан бир адамды сүйрөп кетти. Адамдар караңгылыкка сиңип жок болуп кеткен арстанга эч нерсе кыла алышкан жок. Эртеси өлгөн адамга арнап бир аз таштарды корумдап коюшту да андан ары сапарын улашты. Ошентип алар ашуу ашып, суу кечип, токой аралап отуруп, бир топ алыстарга кетишти. Бир күнү бир үңкүрдө түнөп калышып, ошол жерден Тау баласына жылдыздарды карап үйгө жол тапканга үйрөттү. Андан соң алар карышкырдын улуганын угуп, карышкырлар жөнүндө айтып берип, алардын үйүр башчысын Альфа деп атап коюшат экен. Акыры алар издеп жүргөн буйволдордун издерин табышып, курал жарактарын дайындашып, буйволдорго аңчылыкты башташты. Андан ары тасманын башында көрсөтүлгөндөй окуялар болуп, буйволдордун бири Кеданы аскадан учуруп жиберди. Адамдар жетип барышып, Кеда асканын бетинде асылып турганын көрүштү. Көп өтпөй эле Кеда кармана албай төмөндү көздөй кулап кетти. Ал бир нече метрге чейин аскага урунуп отуруп, басканын бир жерине түшүп калды. Кеда эсин жоготуп, кыймылга келбей жатып калды. Атасы анын артынан түшмөкчү болуп, бирок адамдар аны кое беришкен жок. Адамдар буйволдордун эттерин алып, эртерээк кыш түшкөнчө келген жактарына кайтышы керек эле. Атасы баласын түнү окумга чейин күтүп, бирок Кеда эч эле кыймылга келген жок. Эртең менен Кедага арнап таштарды корумдап, Тау баласы менен коштошуп, уруусу менен бирге артка кайтты. Кыймылсыз жаткан Кедага жоорлар жакындап келе баштады. Ал Кеданын оозун тиштегилей баштаганда, Кеда эсине келип көзүн ачты. Ал жооруну ыргытып, кечке чейин атасын чакырып кыйкырып жатты. Бирок эч кимден дайын жок болгондуктан акырындан ылдыйлап түшө баштады. Кечке маал нөшөрлөп төккөн жамгырдан улам Капчыгайдын этегинде чоң агын суу пайда болду. Кедада эч кандай башка жол жок болгондуктан төмөндө агып жаткан сууга секирип кетти. Көзүн ачса, агын суу аны кайдадыр алып барып салыптыр. Бутунан катуу жарадар болгон Кеда соймолоп барып суу ичип, бутуна жыгачты коюп тынгандан кийин баягы жерге барып, анын уруусу кайтып кеткенин түшүндү. Кечинде ал бир дарактын үстүндө түнөп, ачкалыктан улам ар нерсени жегенге туура келди. Андан соң эле карышкырлар пайда болуп, аны кубалап жөнөштү. Кеда даракка чыкканга жетишип, бирок бир карышкыр анын бутунан тиштеп калды. Кеда бычагын алып чыгып, ал карышкырды сайып салып, даракка чыгып кетти. Ал карышкыр ошол жерде жарадар болуп жатып калды. Башка карышкырлар түнгө чейин ошол жерде турушуп, андан соң кетип калышты. Эртеси Кеда бычагын таяктын башына ороп алып, ылдый түшүп барып, алсырап жаткан карышкырды өлтүрмөкчү болду. Бирок боорукер Кеда аны да өлтүрө алган жок. Ал карышкырга жакындап, карышкыр алсыз болсо да ырылдап айбат көргөздү. Анда Кеда аны кармап, оозу ачылбагандай кылып байлап салды. Кечинде Кеда жакын жерден бир топ чөйлөрдү көрүп, жанагы карышкырды жакын жердеги үңкүргө көтөрүп келди. Андан соң отту тантканга аракет кылып, бирок бул жолу да такыр эле болбой койду. Эртеси Кеда ошол үңкүрдөн таштан жасалган идишти таап алды.
Бир кезде кашкыр тумшугундагы жипти чечип алып, Кеда ага суу берип коеюн десе, ал айбат көрсөтүп жолотпой жатты. Бирок Кеда акыры аны көндүрүп, кашкыр суу иче баштады. Эми Кеда ар кандай курт кумурскаларды чогултуп жегенге аргасыз болду. Эртеси жакын жерден бир бөжөктү көрүп калып, боорукер Кеда аны да өлтүргүсү келбей, бирок ач калбаш үчүн аргасыздан өлтүрдү. Ал бөжөктү союп жатса, кашкыр этти талашмакчы болду. Бирок Кеда ага берген жок. Сабырдуулук жана чыдамдуулуктун аркасы менен Кеда отту да тутантып алды. Кечинде Кеда кашкырга бир үзүм эт берип, кашкыр экөө бири-бирин түшүнө баштады окшойт. Кеда атасы айткандай жылдыздарды карап багыт алып, эртеси үйүн көздөй сапар алып жөнөмөкчү болду. Ал кашкыр менен коштошуп кетип калды. Жанагы кашкыр болсо ага көнүп калганбы айтор, анын артынан калбай келе жатты. Кеда анын артынан келатканын көрүп, аны кубалаганга аракет кылды. Бирок кашкырдын такыр эле калайын деген ою жок окшойт. Эми экөө бирге аңчылык кыла баштады. Бирок алардын каманга болгон биринчи аңчылыгы анчалык деле ийгиликтүү болбой калды. Бирок бөрү карыса бир койчолук алы бар дегендей, жарадар кашкыр коёнду кармап Кеданы сүйүнттү. Ошентип адам менен кашкырдын ортосунда достук пайда болду. Эми Кеда кашкырды Альфа деп атап алды. Ал бир жерден сууга түшүп, Альфаны да өзү менен сууга түшкөнгө мажбур кылды. Ошол жерден Альфа балык да кармап алганга жетишти. Ошентип Кеда Альфа менен бирге үйүн көздөй сапарын улай берди. Кыш түшүп, баягы Альфа күчкө толуп, эми каман кармай баштады. Бир күнү кечинде алардын жанына бир кашкыр келди. Альфа өз үйүрүн тааныган соң, Кеда Альфаны өз үйүрүнө кое берди. Эми Кеда андан ары жалгыз жол жүрүп баштады. Атасы үйрөткөндөй эле адашпаш үчүн жылдыздарды карап жүрүп отурду. Бир күнү жакын жерден кашкырлар бир жандыкты жеп жатканын көрүп, бир кашкырды Альфага окшоштуруп эле чуркап жөнөдү. Бирок Кеда суунун үстүндө баратканын байкаган деле жок. Чуркап баратып муз жарылып, суу алдына түшүп кетти. Кайра өйдө чыкканга жолду таппай, ал жерде Альфа да пайда болду. Кеда бычагын түшүрүп жиберип, бычагына эптеп жетип, бычагы менен музду чапкылап жатып, акыры музду тешип чыкты. Кеда эптеп отту тантып курганды. Бул жолу Альфа Кеданын жанынан кетпей койду. Жол жүрүп отуруп, Кеда бир жерден алачыкты жана кишини көрүп сүйүнүп кетти. Дароо эле ага жетип барып, бирок ал адамдын тоңуп калганын көрдү. Алачыктын ичинен тамак аш издеп, бирок эч нерсе таба албады. Андан соң жанагы адамдын жаасын огу менен кошо алып, андан ары жүрдү. Бара жатышканда жакын жерден чөйлөрдүн үнү чыгып, көптөгөн чөйлөрдөн коргонуш үчүн Альфа менен Кеда бир үңкүргө кире качышты. Кеда жаасын алып даярданып турса, чөйлөр Альфа менен Кеданы байкабай өтүп кетишти. Андан соң эле Альфа ырылдап баштады. Көрсө ал үңкүрдө арстан бар экен. Арстан дароо эле кол салып, Альфа болсо болушунча айбат көрсөтүп каршылык кылып жатты. Акыры арстан Альфаны такыр эле талап салганда, Кеда жаасы менен аларды көздөй болжолдоп эле атып жиберди. Ог арстанга тийип, Альфа аман калды. Бирок ал бир топ эле жарадар болуп алсырап калды окшойт. Кеда анын жарадар болгон жерлерин дарылаганга аракет кылып, эртеси андан ары жолун улашты. Акыры алар баягы таштан куралган белгиге да жетип келишти. Кеда үйүнө азыраак жол калганын билип, бирок жарадар Альфа такыр эле алсырап баратты. Аны менен бирге Кеда да алы күчүн жоготуп, бирок үйүнө аз калганын ойлоп кайраттанды. Эртеси жол жүрүп баратып, Альфа жыгылып тура албай калды. Кеда аны такыр эле таштай албай, аны көтөрүп жөнөдү. Кечинде Кеда жеткен жерине чейин жетип, шайып уктап калды. Адам жана кашкыр экөө тең ушул бойдон ойгонбой калыштары мүмкүн эле. Кеда түш көрүп, түшүндө атасы аны кубаттаган сөздөрүн айтат. Эртең менен катуу тоңуп калган Кеда ойгонуп, Альфаны көтөрүп алып андан ары жөнөдү. Акыры алачыктар көрүнүп, Кеда акыркы күчү менен ал жака жетип барды. Аны көргөн атасы көргөн көздөрүнө ишене албады. Кеда ошол жерден жыгылып, атасына Альфаны сактап калуусун суранды. Анын аман эсен кайтып келишине баары таң калып сүйүнүп турушту. Альфа аман калып, адамдар анын тууй турганын билишти. Ошол эле күнү Альфа бир нече бөлтүрүктөрдү тууду. Кийинки көрүнүштө Кеда Альфа жана анын чоңоюп калган бөлтүрүктөрүн көрөбүз. Тасманын акыркы кадрларында адамдар Альфанын чоңоюп калган бөлтүрүктөрү менен аңчылыкка жөнөп баратышкандары сүрөттөлөт. Тасма ушундайча аягына чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, тасма жөнүндө ой пикириңизди комментарийге жаза кетиңиз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө аман болуңуздар.